Саламатсызбы? Өлкө аймагында акыркы убактарда болуп жаткан кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган телегөзөт көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүнкү чыгарылышта мас абалында унаа башкарган айдоочулардын жоосунсуз жоруктарын, тартип сакчыларына баш бербей чуу көтөргөн бейбаштардын окуяларын чагылдырабыз. Биз менен болуңуздар. Жок, мен сиздердин алдыңыздарга просто чөндөгөн текшерсеңиз болот. Сиздер көрүп жаткан бул ак түстөгү Toyota үлгүсүндөгү автоунаа патрулдук милиция кызматкерлери тарабынан айдоочусу мас абалында деген шек менен токтотулган. Токтоткон учурда чындап эле айдоочудан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жатты. Анысы аз келгенсип, айдоочунун жанында айдоочулук күбөлүгү да, унаага тиешелүү документтери да жок болуп чыкты. Айдоочунун массоосун тактоо максатында жакынкы наркология бөлүмүнө алып барган учурда наркологиялык тесттин корутундусу айдоочунун мас абалында экендигин тастыктады. Употребление давать отказывается, запах алкоголя резкий, проба же попов-то на алкоголь положительный, заключение алкогольное опьянение. Ал учурда унаа айып короосуна токтотулуп, айдоочуга тийиштүү айып кагазы толтурулуп берилет. Оформить этилип аткан автоунаа боюнча Тоңгуч метро районунан айдап бараткан учурда тосуп токтотконбуз. Toyota Camry ак үлгүсүндөгү тосуп токтоткон учурда айдап бараткан айдоочу мас абалда болчу. Жандарында документтери жок. Ошол боюнча алып келип наркологиядан өткөзгөн учурда мас абалдыгын аныкталды. Ошо менен алып келип наркологиядан чыгып стоянкага кирип протокол толтурулуп атат. Машина стоянкага токтоду. Айдоочуга протокол толтуруу үчүн тиешелүү документтерин аз убакыттын ичинде алып келип беришти. Ал эми сиздер көрүп жаткан бул күмүш түстөгү жол таандабас туурасында айта турган болсок, биздин чыгармачыл топ патрулдук милиция кызматкерлери менен биргеликте уюштурулган рейдтик иш-чара учурунда токтотулган. Токтоткон учурда инспекторлорго баш ийбестик көрсөтүп, мен мамлекеттик күзөт кызматынын камдыктагы офицермин деп бир топ сөзгө келбей, кийимдерин чечип текшергиле деп жатты. Мен чөндөгүмдө зажигалка бар. Тартпай. Ке, жөн эле коюңуз да, мен галстук. Галстук бар. Саат 2000 доллар. Siz takılmaz mı? Siz takılmaz. Nasıl? Çöndöğünde hiç kanla istemedik. эч ким чечим берем жок айкет. Yok, men sizlerden aldığınızlarga просто böyle. Bunlar çöndöğün tekşerseniz bu. Жок, мен кармабайм байке. Мен эле чечим атасың. Ben sizlerge hazır onlayına götüreyim. Это все erken günü çıkar berem. Ha, gördünüz mü da baş yibesi kılıp atma. Айдоочудан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан айдоочуну жакынкы наркология бөлүмүнө алып барууга туура келди. Бирок айдоочу ага чейин эле мас абалында экендигин моюндап жатты. İçtiniz böyle? Ben hiç kim toydan çıkam da pension. Ben kızımdı zor. Шарикөлүгүндө үйлөнгө кыздар. Мынакей могу песочный саат бүткүчү. 7 апрель көчөсүнөн кармадык. 7 апрель көчөсүнөн кармаганда бизден качып барып машинаны парковкага токтотуп атат. Токтотуп туруп, рулден түшүп атат. Тиякта апарниктин полный регистрация иштеп атат бүт. Түшүп туруп машинаны бекитип бизге баш ийбестик кылдырчу деденчи. Келинчеги эки экөөнүн келинчеги бар болчу, досу да бар болчу. Мен машинаны айдаган жокмун дейт. Мен жөн эле пешоходдон өтүп келаткам дейт. Айтып түшүндүрсөк болбой мына баш бербестик кылып ушуга алды. Emin biz toydan çıktık. Ballar geldi. Diyaka geldik. Otururuz. Дальше Машинаны жоқ. Ha? Машинаны жүрдің бе? Машина, балалардың машинасы. Жок, сиз өзүңүз айдап кирдиңиз бе? Токтодуңуз бе кандай? Сиздин рулден түшүп атканыңыз тияка напарник сиз барып атпайбы? Сиз рулден түшүп, тиги напарникти жөөлөп туруп анан машинаны бекитип басып кетип калып атасыз. Бүт барып тең фиксацияда түшүп атат тияка. Al нерсеңиздер болсо, анда защита бар экен. А бирок
Жоқ, сіздің айтуыңыз бойынша. Мен айтым бойынша біз бер жақтан шығып берген балдармыз да. Қойдан шығып берген балдар. Айна башиге қойдыңыз ба? Жоқ, бүт башиген, мизамға башиеміз. Балдармен ошол жолыққаннан баштап азыркы сиздин алдыңызга чейин келип, мына освидетельствованга чейин чогуу келип, кандай болгон, эмне болгонуна чейин хорошо деп чогуу келип атабыз. Ким кандай кызматта болбосун, мыйзам бардыгына бирдей. Унаа айып короосуна эвакуатордун жардамы менен жеткирилип, айдоочуга тийиштүү айып кагазы толтурулуп берилди. Талас электр тармактар ишканасында туруктуу коррупциялык схема аныкталды. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан мамлекеттик органдарды системалуу коррупцияны жоюу жана өлкөнүн энергетикалык коопсуздугуна коркунуч келтирген кылмыштуу чабуулдардан коргоо боюнча жүргүзүлгөн иштердин жүрүшүндө Талас электр тармактар ишканасында бюджеттик каражаттарын урдоо боюнча туруктуу коррупциялык схема аныкталды. Жүргүзүлгөн кылмыш ишинин алкагында Талас электр тармактар ишканасынын айрым кызматкерлери электр энергиясынын жетишсиздигине карабастан жеке коммерциялык абоненттер менен алдын ала сүйлөшүп, узак убакыт бою алардын электр энергияга болгон карыздарын мамлекеттик органдарга кошумча ойдон чыгарылган киловатт саат төлөмдөрдү кошуу менен жаап келишкени аныкталды. Тактап айтканда, айрым бюджеттик уюмдар электр энергиясын керектөө үчүн мамлекеттик бюджеттен банктык которуулар аркылуу төлөшкөн. Бирок Талас электр тармактар ишканасынын кызматкерлери төлөнгөн каражаттарды финансылык жана бухгалтердик алдамчылык жолу менен коммерциялык уюмдардын ири соода өнөр жай ишканаларынын эсебине салып турушкан. Ошол эле учурда коммерциялык уюмдардан өздөрүнүн касса аркылуу төлөнүүчү каражаттар накталай чыгарылып, өздөштүрүлүп турган. Бул факт боюнча Түндүк электр ачык акционердик коомунун мурдагы директору жана буга чейинки Түндүк электр ачык акционердик коомунун Талас филиалындагы шаардык тармагынын жетекчиси кызматын аркалап келген ОАК аттуу жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда башка тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча кошумча тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын Кыргыз Республикасынын аймагына унааларды мыйзамсыз алып кирүү фактысына бөгөт коюлду. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан республикалык бюджетке зыян келтирген кылмыштардын бетин ачууга жана бөгөт коюуга багытталган ыкчам иликтөө иш-чараларын уюштуруунун натыйжасында Кайынды темир жол товарларды чек арага каттоо пунктунда жалган эсеп фактураларды берүү менен темир жол аркылуу 8 унааны мыйзамсыз алып кирүү фактысы аныкталды. Учурда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан катталган товарлар сотко чейинки өндүрүштүн алкагында мамлекеттик салык кызматынын жана Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын адистерин тартуу менен республикалык бюджетке келтирилген зыяндын өлчөмүн аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Опузалап акча талап кылган милициянын ыкчам кызматкерлеринин тобу аныкталды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери башка кызматкерлер тобунун курамында Ош шаарынын тургунунан 400 000 сом акча каражатын опузалап талап кылып жаткан жеринен кармалды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын 4 ыкчам кызматкерлери милициянын капитаны, милициянын майору зордуктоо фактысы боюнча кылмыш ишин козгойбуз деп коркутуп Ош облусунун тургунунан 400 000 сом өлчөмүндө акча талап кылышкан.